келиндер кайненесине жалган айтса болобу. Мисалы, кийим алганда арзаныраак, акчасын арзаныраак айтып, же күйөөсү алып бергенде апам алып берди деп. Эми кайнене мындай бир ачуусу чукулураак болуп калса, анда кээде айтып койсо болот, урушпаш үчүн. Бирок адат кылып албаш керек. Анан макул десең, ошону адат кылып, анан лозунг кылып илип алат үйүнөчү. Качан ошол кантип жүргөн болот? Жок, уруш чыгып кете турган учурларда чындыктын жарымын айтып кой деген сөз да. Мисалы 100 сом алсаң, 80 сомду айт, 20 сомун айткан жоксуң. 80 сомун айттың. Анан калган 20 сомун күйөөңө айтып коесуң деген сөз да. Мен мектептин ашканасында иштейм. Балдарга тамак беребиз. Балдарга жасаган тамактын продуктусун ашып калат. Ошол продуктун алсак болобу? Балдардын акысына кирип калат. Продуктун эртең жасап берсеңиз болот, жасалган тамактан ашып калат. Мисалы үчүн, билесиз, 100 адамга жасайт, балдар келип андай мындай болуп калып, 2 баланын тамагы ашып калса, каша көтөрүп кетсеңиз макул, 2 бала келбей калса. Анан продукт ашып калат деген сөз не деген? Ашырып койдуңуз деген сөз, ал жакшы эмес болот. Анан бирок бүгүнкү ушундай продукты берилди, анан мен ашканды түшүнбөйм да кантип ашып калат. Эртеңки кошуп койсо болбойбу ошону, мисалы үчүн. Же атайын ашырып каласыңарбы? Ошону түшүндүрүп жазыш керек. Мен өзүм таята таяне жакта чоңойгом. Чоң ата, чоң апанын үйүндө, ата энемин үйүнө барганда учурашып турам. Бир тууган маселеси бар го, атамдын эжелеринин балдары менен кандай мамиледе болуш керек, катташпай койсом болобу? Жок, катташкан жакшы, катташыш керек. Катташкан адамга Кудайым өзү катташат. Эгер аялы үйлөнгөнгө чейин баптист болсо, анан үйлөнөр алдын мусулман болуп тийсе, 2 жылдан кийин апасы ар жекшемби кызымды атайын жыйынга жөнөтүп тур, жөнөтпөсөң жашабайт деп талап койсо кандай болот? Бир баласы бар дейт. Ал ортодо бир жолу тарышып кеткеле жыйындарга барчу экен. Жок, мусулман болду, аны жыйындарга жибериштин кереги жок. Аны аялыңыз өзү эмне билет иншалла. Ал башка динден мусулманчылыкка кирген болсо, Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Жок, жибериштин кереги жок. Келинчегиңиз өзү мен барбайм деп айтып койсун болду. Анан тарын кийин кара жарашып калат. Апам тарынып калат деп чиркөөгө бара бербесин.